Саламатсыңарбы достор, баарыңыздарды мамлекеттик кыргыз тил күнүңөр менен куттуктайм. Жана ушул күнгө карата сиздер менен кыргыз тил жөнүндө бир-эки байкоолор менен бөлүшүп кетким келет. Биринчи байкоом бул баарыбыздын окуу жайыбызда кыргыз мугалимдери бар жана башка улуттун мугалимдери бар. Эмнегедир кыргыз мугалимдерге келип здравствуйте десең, жакшына эле саламдашып өтүп кете беришет, боло берет. Ал эми орус мугалимге мисалы келип саламатсызбы эжеке же агай десең, мындай башкача карап калышат. А эгерде жаныңда студенттер бар болсо, алар сени монтип карап, ай сен эмне болдуң, жинде болдуңбу, тиги орус эжеке го, орус агай го, аны менен орусча саламдашпайсыңбы деген сөздөр менен таң калып карашат. Экинчи байкоом, маршруткада жүрүп кетип атканда башка улуттун шоферу болуп калса, аялдамадан токтотуп коесузбу десең, аялдамадан токтобой өтүп кетет. Анан кийин дагы бир жолу аялдамадан токтотуп коесузбу деп сурасаң, сени карап, ты что сказала дейт. Бул туурабы? Менин үчүнчү байкоом, бул кыргыз мамлекетинин мыйзамы боюнча ар бир мугалим өзүнүн лекцияларын кыргыз тилинде өтүүгө милдеттүү экен. Бирок эмнегедир классыбызда же группабызда чет улуттун бир өкүлү болуп калса, ал үчүн бүт лекциялардын баардыгы орус тилинде өткөрүлөт. Биздин шаардын четинен келип калган же болбосо жөн гана орус тилин жакшы түшүнбөгөн кыз уландарыбыз эсепке алынбайбы? Ошондо суроо жаралат экен достор. Биз өзүбүздүн мамлекетибизде, өз эне тилибизде билим алууга татыктуу эмеспизби деген. Бирок эмнегедир өтө эле радикалдуу адамдар сөз башташат экен, а сен эмне үчүн орус тилинде сүйлөп жатасың депчи мисалы. Менин жүрөгүм бүт тилдер үчүн ачык, бирок ар дайым биринчи орунда эне тилим болот, кыргыз тилим болот. Ошондой эле биздин мамлекетте бүт адамдарга эле биринчи орунда өзүнүн эне тили болсо, биз мындай көйгөй менен жолукпасак керек эле деп ойлойм. Баарыңыздарды дагы бир жолу кыргыз тил майрамыңыздар менен